баасы асман чапчыган Арашан породасындагы койлорду баккан фермерлердин саны арбып барат. Бүгүнкү күндө Жетөгүз район Көкчайык жайлоосунда өтүп жаткан Арашан фест да ушул Арашан породасын элге жайылтуу максатында өткөрүлүп жатат. Бул жакта 22 фермердин 200дөн ашуун Арашан кою алынып келинди. Алардын салмагынын алды 200 килограммды баскан алп сары кочкору. Көргөзмөгө алынып келинген Арашан койлоруна кызыккандар арбын болду. Салмагы жана баасы жагынан алдыда турган асыл тукум койлордун наркы да жогору. Фестивалды фермерлер жана жергиликтүү бийлик, райондук айыл чарбасы биргелешип Көкчайыкка өткөрүүнү колго алышкан. Асыл тукум кыргыздын Арашан породасын багууга кызыккан дыйкан фермерлер чакырылган. Азыркы учурда Россиядан, Казакстандан, Өзбекстандан, Чүй жергесинен жана коңшу райондордон, коңшу областтардан келген жамааттын өкүлдөрү бар. Бул жерде Арашан фестивалына кошо ошол кыргыздын улуттук маданиятын көрсөткөн кол өнөрчүлөр, ошол салбурунчулар, мүнүшкөрлөр дагы чакырылган. Бул ярмарканы биз 2-3 жылдан бери өткөрүп келебиз. Ушу Жетөгүздө жарылган жүрөк насында өткөрчүбүз. Бул жерде деген баягы салмакка, бойлорун өлчөбүз. Жана ошо койдун сулуулугун көрсөтчүбүз жыл сайынчы. Бүгүн да ушул максатта ушу фестивалды өткөрүп атабыз. Арашан кою кандай болот, сулуулугу, азыркы кочкорлорубуздун алдыңкы салмактары 200 килограммдан ашып калды. Бүгүн ошо биз элге ушу Арашан коюн жана ушу өзүбүздүн туризмди дагы, ушу кереметтүү Көкчайыбызды дагы элге көрсөтүү максатында ушул жерде өткөрүп атабыз. Кыргызстандагы Арашан асыл тукум койлору бир гана өлкө ичинде эмес, Орусия жана Казакстан, Өзбекстанда да жогору бааланып келет. Көргөзмөгө коңшу өлкөлөрдөн да фермерлер чакырылган. Алар сандан сапатка өтүү, Арашандын наркы, багуу ыкмасы тууралуу пикир алышты. Арашан койларын биз да өзүбүз да багып атырбыз Өзбекстанда. Көз тоймосунун баары азыр жакшы кетип атыр. Бизде да селекциялар өтө жакшы койлор бар экен. Тамашага келдик. Мына жер Кыргызстан, Искол. Бизде да уже өзүбүздө да балдары туулап, уже жакшы багалардан сатып, результат бар, самый главный. Орусия, Казакстан жана Өзбекстандан келген фермерлер асыл тукум Арашан коюн жайылтуу багытында кыргыз Арашан койлорунда сатып алышты. Көргөзмөгө алынып келинген Жетөгүздүк фермер Тилек Тыналиевдин алп сары аттуу 4 жаштык кочкору 12 000 АКШ долларына Орусияга сатылды. Порода хорошо зарекомендовала, переносит во всех частях России, и на севере, на югах, везде хорошо она себя зарекомендовала, устойчивая в развитии, в пастбищном состоянии. У нас все пастбищные. Вот. И мы дальше улучшаем эту породу. Корабль деген атактуу кочкорго такалат. 4 жашта, бою 1,8 м, салмагы 200 килограмм. Ушул кочкор бүгүн азыр соода болду. Россиядан келген коногубуз Игорь Стадник деген коногубуз сатып алды 12 000 долларга. Кудай буйрса ушул эми Орус жергесинде койлорду асылдандырганы жөнөйт. Жетөгүз районунда 20дан ашуун фермер Арашан койлорун асырап жайылтуу багытында. Келгендерге Арашан асыл тукум кой баласынын артыкчылыктары айтылып, маалыматтар берилди. Иш-чара Салбурун улуттук оюндары менен коштолду. Жанара Сагындыкова, Илич Касейинов, Жетөгүз району.